Assalamu alaikum rahmatulлахи ва баракатух. 2019 жыл 23 февраль. Кудай буйруп Бишкек шаарына келдик. Бизде Каракөлдө жашаган тургунубуз балам ооруп атат, денелери тырышып, ооруганына көп болуп калыптыр, 4 ай болуп калыптыр. Бизге кайрылды эле, Кудай буйруп Борке туугандардын жардамы менен келдик. Буйрусам апасынан сурайлы дагы тартат. Ассаламу алейкум. Сиздин атыңыз ким? Кенжеш. Кенжеш. Балаңыздын ооруганына канча болуп калды азыр негизи? Аз 4 айдан өтүп 5 айга кетип атабыз. Азыр буну врачтар эмне деп атышат, кандай диагноз коюп атышат, эми башталышында кантип ооруп баштады, ушуну баштан баштап айтып берсеңиз. Башында ошо жашынакай эле балам буга чейин ооруган эмес. Анан башында басып эле жашынакай жүргөнбүз, анан бир бутунан чалынып, анан өзүбүздүн больницага кайрылганбыз да. Анан ал жерден жалга направление беришти, неврологический жактанбы депчи. Анан жалга келсек, башында эпилепсия талма деп коюшту. Талмадан кийин МРТ кылдык башынчы. Тарттыргандан кийин уже вирус бар экен дешти. Вирусту добивать этебиз деп укол дарыларды беришти, бирок эч пайда чыкпады. Кайра балам назат кетип комага түштү да. Бул ошондо азыр ушинтип тырышып жатканына канча убакыт болду? Тырышканы ошо, жатканы ошо 4 ай. 4 ай болуп калды. Буга чейин балаңыз басып жүргөн, сүйлөп жүргөн кадимкидей балдар болчу. Анан азыркы учурда врачтар акчасын кандай деп атышат, операция деп атышабы, эмне кылабыз деп атышат азыр? Азыр биз жалга барбадык. Жалга барсак дагы эле баягы ситуация деп барбадык. Азыр частныйга кайрылып атабыз. Ал жака кайрылып, алар лечение кылабыз деп атышат да. Мээсин ойготуш керек деп. Каждый бир эмеси ампула уколу $20 турат экен. $20-25 деп атат. Ошондой турат, ошо мээсин показы, мээсин ойготушубуз керек деп атат. Мээсин ойготсо анан калган өзү восстановить этет депчи. Азыркы ушу 4 айдын ичиндеги акчалар канча акча кетирип коюсуздар азыр ошону эле ушул убакка чейин азыр? Приблизительно. Ушул убакка чейин бир 400 миңден ашып кетти го дейм. 400 миңден ашып кеттиби? Анан сизге биз баягы сүрөттөрдү чыгардык эле, ошондо кимдер жардам берди сизге? Эжем сизге кайрылыптыр. Акчалай жардам берди. Акчалай жардамдан классташ 4-чү мектептин 90-жылкылары 16.500 сом беришти. Жакшы. Туугандарыбыз жардам берип атты, тааныштарыбыз жардам берип атты. Кудайга шүгүр. Эми азыркы учурда ошондо балаңызга дагы канча акча керек экен белгисиз экен да? Азыр белгисиз, бирок жумасына 20-25 миңден кетип атат да. Уколдор аябай кымбат экен, жана баарлык уколдор. Борке бир туугандар мынакей өзүңүздөр уктуңуздар, келиңиздер көп түкүрсө көл болот дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан садака бергиле, бул садака силерди жаман баледен, жаман кырсыктан, жаман оорудан сактайт деген. Мынакей бала оорубасын балдар. Мынакей бул бала өзүңүздөр көрүңүздөр жатканына 4 ай болуп калды. 4 ай болуп калды. Только мурдунан гана суюктук ичет экен, тырышып эле жатат. Ата-энеси түнү менен уктабайт экен, ушуну карашат экен. Тырышып арыктап кетти балам, аябай. Томпойгон бала болчу. Ушинтип эле тырышып жата берет. Келиңиздер, Борке туугандар жардам берели, кол сунайлы, бир жеңден кол чыгарайлы балдар. Сиз дагы кайрылып кетсеңиз азыр ошо Борке туугандарга сизге азыркы убакта жумасына канча акча кетип атат деп бир аз камераңа айтып койсоңуз. Саламатсыздарбы? Борке туугандар, сиздердин жардамыңыздар менен Кудайга шүгүр. Азыр кичинеден жардам келип атат. Рахмат сиздерге. Мындан дагы
Бир аз жардамыңыздар болсо жакшы болот эле. Азыр жумасына бир 20 миң 25 миңден кетип атат. Дагы канча лечение кылат билбейм. Ошого кичине эмеңиз жардамыңыздар болсо аябай жакшы болот эле. Рахмат сиздерге. Бала оорубасын балдар. Бул туугандар бала оорубасын. Эч балдар оорубасын. Ушу биздин келечегибиз ушулар балдар. Келиңиздер, кайдыгер карабаңыздар, колдон келишинче жардам бериңиздер. Биз бул келиндин өзүнүн банковский счетторун көрсөтөбүз. Келиндин өзүнүн мобильный кошелегу бар, ошолорго салсаңыздар болот. Мүмкүн болушунча сиздерден жардам күтөбүз. Mm-hmm.